қалып көп болған жерде эч качан жетишкендик болбойт. Бүгүн бир калп айттың, ал калпты жабыш үчүн эртең дагы бир жолу калп айтышың керек. Камбарата 1 боюнча сиз кандай ойлойсуз? Бул ГЭС салынып атабы азыр? Мына сиз журналист катары. Да? Жок. Чыныгы күнөөкөрлөр ким буйрук берген атканга, Үмүтбектин өлүмүнө ким күнөөлүү? 16 адамдын көзү коюлуп калган, кол буту жулунуп калган. Эгерде карызды кутула албай калсак, баланча жерден айрылабыз, баланча жерибиз кетет деген бул абдан туура эмес. Акча жок байке дейт. Акча жок дейт. Бир депутат кыңтедиби? Болгон 2-3 депутатын мен билем бияктан. Бул Мадумаров Адахан Кимсанбаевич, бул Масалиев Исхак Абсаматович, анан Султан Айжигитов. Мен толук ишенем, келечекте, жакынкы келечекте биз кайра парламентти башкарып өтөбүз. Саламаттар ТВ медиасынын жалпы көрүүчүлөрү, биз бүгүн политик берүүсүнүн алкагында саясатчы Жеңиш Молдохматов менен маектешмекчибиз. Саламатсызбы? Алгач эле сиздин соттон акталып чыгышыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат. Анан бүгүнкү маекти ушундай бир өзгөчө болсун деп атайын, ушундай өзгөчө жерге чакырып отурабыз, ачык маек куралы деп. Эң алгачкы эле суроом ушу сот боюнча болмокчу да. Анан октябрь окуясы бул боюнча иш бардык айыпталуучулар акталып бүтпөдү. Анан кийин сиздин жеке пикириңизде бул окуя ушул менен жабылды деп ойлойсузбу же дагы башка бийлик алмашканда кайра окуя иликтениш керекпи? Мен биринчиден эфирге чакыргандарга абдан ыраазымын. Ишиңерге ийгилик каалайм. Октябрь окуясы негизи башынан туура эмес козголгон да. Анан башынан эле биз айтып келатабыз да, түрмөгө бекер отургузуңар, 10 ай кармап жатышты, бир тергөө болгон жок. Анан жыйынтыгында акталып чыктык. Эң негизгиси соттун чечиминде курамында кылмыш жок деп аныкталды. Бул иш козголду, азыр жабылды. Бир 30 күндүн ичинде күчүнө кирет, ошону күтүп атабыз. Бирок мен ойлойм, келечекте октябрь окуясына макам бериш үчүн бул иш кайра көтөрүлүшү мүмкүн, толук мүмкүн. Себеби көптөгөн маселелерге жооп табылбай калды да. Чыныгы күнөөкөрлөр ким буйрук берген атканга, Үмүтбектин өлүмүнө ким күнөөлүү? 16 адамдын көзү коюлуп калган, кол буту жулунуп калган, оор жаракат алган бир 200-300гө жакын адам бар да. Ошолорго ким жооп берет деген маселе кийин каралат деп мен ойлойм. Соңку кездерде ушу Кыргызстандын тышкы карызы боюнча маселе көп айтылып атат да. Анан кийин Премьер-министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да айтты да, эгер биз тышкы карызыбызды төлөбөсөк, бир катар объектилер Кытайдын башкаруусуна өтүп кетет деп. Анан президент дагы бул тууралуу көптөгөн билдирүүлөр жазып атат. Анан бир топ оппозициялык саясатчылар тышкы карызыбыздан дагы ички карызыбыз өсүп кетти деп атат. Анан сиздин да бул тууралуу билдирүүлөрүңүз бар да. Ушул карыз боюнча, тышкы ички карыздар боюнча токтоло кетсеңиз. Биринчиден, абдан маанилүү мамлекетти башкарып аткан жетекчилер эл алдына чыкканда эч качан элдин үшүн алып коркутпаш керек. Эгерде карызды кутула албай калсак, баланча жерден айрылабыз, баланча жерибиз кетет деген бул абдан туура эмес. Акылбек Жапаровдун парламентте келип сүйлөгөнү, жалпы элге кайрылып кутула албай калсак, ТЭЦти беребиз, датка кеминде болсо түндүк түштүк альтернативалык жолду тышкы башкаруу киргизиш мүмкүн дегенди бул абдан мен ойлондум. Бул биринчиден. Экинчиден, көп өтпөй президент өзү айтпадыбы? Ал жөн эле мындай бир оюн болгон. Парламентте депутаттардын көңүлүн бурдуруп, анан ушу кирген мыйзамдарга колдоо табыш үчүн болгон деп айтты да. Кандай түшүнсө болот? Анан кийин тышкы карыздар боюнча ооба 21-жылдын башынан бүгүнкү күнгө чейин, мына 23 февраль 2022 жылга чейин расмий каржы министрлигинин булактарына ылайык айтылат. 758,3 миллион доллар алынган. Жалпы карыз 1,5 жылдын ичинде. Анын ичинен 466,5 миллион доллар бул кредит, 291 миллион бул грант. Жакында эле Акылбек Жапаровдун билдирүүсү чыкты парламентте расмий. Мына жакынкы аралыкта Россиянын банкынан 500 миллион доллар алабыз деди. Эгерде экөөнү кошсо 1 миллиард 200 миллион болуп атпайбы? Биз ушуну айтып атабыз да. Экинчи, ички карыздар. Тышкы карызды алып атканда үстөк пайызы абдан төмөн болот. 1-2%, анан көп узак мөөнөткө берилет да.
Ал эми ички карыздар бул иштеги банктардан жана вексель облигациялар сатуу менен алынат. Канча деген акча алынды. Мисалы 2013 жылы 8 миллиард болсо, кийинки 2015 жылы бул көрсөткүч 24, анан 58, быйыл 74 миллиард болду. 74 миллиард сом. Ошон үчүн биз айтып атабыз, каржы министрлиги күтүүсүздөн коомчулукка маалымат бергиле деп атабыз. Сиз буга чейин негизинен президенттик башкарууга каршы чыгып келген саясатчылардын башында тургансыздар. Анан кийин президенттик башкаруу бул парламенттин аброюн дегеле парламенттин салмагын түшүрүп койгонун көрүп эле атабыз да, уже билинип атат. Анан мындан кийин ушул режим дагы кандай өзгөрүүлөрдү, саясий кандай абалга жеткирет деп айта аласыз дагы? Мен толук ишенем, келечекте, жакынкы келечекте биз кайра парламенттик башкаруу өтөбүз. Себеби легендарлуу парламенттин төрагасы болгон биздин улуу инсаныбыз Медеткан Шеримкулович дагы парламенттин депутаттары менен көлдө жолугуп атып айтты да, биз жакында кайра эле кайтып келебиз парламент башкарууга деп. Эми мындай да, 2021 жылы жалпы референдумда мейли эл колдоду, президенттик болсун деди. Бирок мамлекетте, башка мамлекеттерде эгерде президент күчтүү болсо, парламент ошончо күчтүү болушу керек. Себеби тең салмактуулук сакталышы керек. Болгон 3 бийлик дагы бар. Ошол жерде тең салмактуулук жоголо турган болсо, бүт болгон бийлик түгөлү менен бир адамдын колуна өтсө, ал адам канчалык жакшы болбосун, бул система адамды талкалайт. Акырында мамлекетти кыйратат. Мына айталы, азыркы конституция боюнча президент эбегейси чоң бийликке ээ. Колунда парламенттин күн тартиби, сот бийлигинин күн тартиби, анан президенттин өзүнүн күн тартиби, аткаруу бийлигинин. Жалпы өзү жоопту. Бирок бир нюанс бар да, жазылган конституцияда аткаруу бийлигине жана жалпы мамлекетке жооптуу бир адам деп бекигени менен ал адам эч кимдин алдына отчет бербейт. Ушуну биз түшүнүшүбүз керек. Ушуну 2 жылдан бери айтып келатабыз да. Ачып окуп койгулачы конституцияны. Ушул жери бар деп. Президент өзү жоопкерчиликти мойнуна алам деп элге сөз берген да. Эми ал сөз да. Эдил Байсаловдун билесиңерби, айткан сөзү бар. Маңдайында саясатчылар коюп алып, кылыбыз кыйшайбайт. Парламентте 50 гана депутатты алабыз, ошолор менен иштешебиз. Кылыбыз кыйшайбайт. Ал эми президент бир гана учурда жооп берет деп Байсалов өзү айткан. Ал кийинки шайлоодо деп. Ага чейин рычаг жок бизде. Мына айткылачы, ак үйдө турабыз. Парламент президенттен отчетун сурай алабы? Азыркы парламент сурамактын ооз ача албайт да. Азыркы парламенттин күн тартиби президенттин колунда. Президент аткаруу бийлиги каалаган мыйзамын каалагандай эшигинен тээп кирип тээп чыгарып атпайбы? Бир депутат кыңк дедиби? Болгон 2-3 депутатты мен билем бияктан. Бул Мадумаров Адахан Кимсанбаевич, бул Масалиев Исхак Абсаматович, анан Султан Айжигитов. Ким каршылык көргөзүп атат? Парламент бүгүн күнү толугу менен президенттин администрациясы баш ийип турат. Кандай деген сөз болсо аны аткарып турушат. Жада калса ручкасы менен карандашына чейин кандай администрацияны кылгандай кылып турушат. Биз бийлик классикалык бөлүнгөн 3 бийлик бутагынын бирөөнү толугу менен жоготтук деген сөз да. Сиз ушул жогорку кеңешке келүүңүзгө эмне тоскоолдуктар болду эле? Эмне себептен келген жоксуз? 21 жылда айтып атасызбы? 7-чи чакырылышка. Мен 5-6 май 2021 жылы камалдым. Эми камалганым себептерин билесиңер да. Камалдым, ошол шайлоого мени бошотушкан жок. Шайлоого келгенде мен катышып эмес, мен добуш дегенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Өзүм түрмөдө отурсам, тергөө жүрбөсө, дело СИЗОдо болсо, анын ичинде паспорт кантип жоголот? Түшпөш керек да. Айтышты, паспортуңуз жок, ошон үчүн катыша албайсыз. Мен шайлоого катышып эмес, мен добуш бергенге дагы менин укугумду алып салышкан. Бирок кийин иш сотко түшүп, сотко барганда анан паспорт табылды да. Акталып чыкканыңызга аз эле убакыт болду да. Анан учурда неменен алектенип атасыз? Дагы сиз менен чогуу акталган саясатчылар кандайдыр бир саясий топко биригип, бир саясий күчтөрдү түзүү планы барбы? Деги эле оппозиция биригеби Кыргызстанда? Эми биз акталганыбызга толук акталдык деп азыр айтыш эрте. Себеби азыр биринчи май райондук сотунда актоо өкүмү чыкты да. Бирок ошол өкүм күчүнө кире элек. Мына болгону 1 жума болду.
30 күндүн ичинде күчүнө кирет. Ошондон кийин ана толук акталдык деп айтсак. Болбосо азыр күтүүдөбүз. Прокуратура тарабынан кайра доо арыз жазылса, иш кайра сотко кийинки жогорку инстанцияга. Оппозиция боюнча сурап атасыз, мен ойлойм, биригет. Себеби кырдаал жакшы эмес. Экономикалык, социалдык, саясий кырдаал жакшы эмес. Мына ушундай чыңалып кете бере турган болсо, бийлик оппозиция менен сүйлөшүү ыкмасын өзгөртпөсө, анда сөзсүз биригет. Анын арты эмне болот? Эми оппозиция деп биз эмнени түшүнөбүз? Ошого биринчи баа беришибиз керек да. Бизде бийлик тарабынан түшүнүк бар. Оппозиция десе эле эл душманы, бийликке жаман тилеген тарап, бир каршы, бир мындай бир келишпеген бир күч деп билишет да. Андай эмес да. Оппозиция бул бийликтин туура эмес, мыйзамсыз, адилетсиз чыгарган кылган иштерине каршы өзүнүн өзгөчө пикирин айткан. Мына ушуну оппозиция дейт. Сооронбай Шариповичти кайсы бир саясатчыдан кемчилигин сураганда эч кандай кемчилигин көрбөй турам деп жооп берген да. Ал эми бүгүнкү күндө сиз азыркы президент Садыр Жапаровдун кандай артыкчылыгын, кандай кемчилигин айта аласыз? Кайсы бир саясатчы эмес. Ошол кезде Дастан Жумабеков албады эле. Эч кандай кемчилик айтам депчи. Эми Садыр Жапаровдун ар бир адамдын жакшы жаман жагы бар. Иштеп аткан мамлекет башчынын дагы жакшы жана жаман жактары болот да, жетишкендиги болот. Тилекке каршы мен мындай бир сыпаттап берсем болот. Бийликке келерде абдан чоң убадалар берилген, бийликке келгенге чейин. Шайлоо учурунда, шайлоодон кийин бийликте отуруп дагы, мына ак үйдө отуруп дагы көп убада аткарылып атабы? Мен сурайынчы сизден. Кайсы ишин айта аласыз? Эми азыр дагы эле элдин үмүтү бар болуш керек деп. Жок, ал бар, сөзсүз. Элде үмүт менен жашайт. Көрдүңүз, сиз айта албайсыз. Ошондой эле мына тартып аткан жигиттерден сурайлычы. Адам иштегенде колго кармалып, көзгө көрүнүп, жүрөк менен сезе турган бир иштер болот. Ошондо айтсак болот, мына берекени кылды депчи. Тилекке каршы сөз убада болуп атпайбы? Ооба. Жакшы ойлор айтылат. Абдан мындай бир чоң ойлор айтылат. Бирок аткарылбай атат да. Камбар-Ата 1 боюнча. Сиз кандай ойлойсуз? Бул ГЭС салынып атабы азыр? Мына сиз журналист катары. Да? Жок да. ГЭС эмес да. Бул Камбар-Ата 1 ГЭСинин курулушуна даярдык иштери деп расмий Ак үйдүн пресс-релизинде турат да. Биз ошону адаштырбашыбыз керек. Кыргыз темир жолу теги балыкчыдан Кочкорго чейин 64 километр, 63 километр жол. Чоң сөздөр айтылбадыбы? Исхак Разаковдун учурунан бери темир жол салына элек болчу деп. 30 жылдан бери. 30 жылдан бери биринчи жолу темир жол салынып баштады деп. Барсаңыз, Кыргыз темир жолу бар сураңызчы. Мен жакында бир кызматкерлер менен отуруп калдым, жоопту тагы ошо темир жол курганга жоопту кызматкер менен. Акча жок байке дейт. Акча жок дейт. Бул мындай да 60 пресс-релизде турат. 63 километр жолду 2030-жылы бүтөт деген бар. Журналист катары билесиз да. 2030-жылы бүтөт деп атат. 64 километр, 63 километрде. Исхак Разаков тең эле турган адам эмес да. Исхак Разаков 45-жылдан 61-жылга чейин 59 завод, 46 цех, участок салган. Исхак Разаков атабыз политех менен азыркы президент окуп кеткен теги физкультурный институтун түптөгөн. 63 километр жол эмес, 16 жылда салган. Турдакун Усубалиевич. Мына отурган Ак үйдү салган. Мына ак мрамор болуп турбайбы? Турдакун Усубалиевич маңдайда турган музейди салган. Аталарыбыз 4 жылда мамлекеттүүлүктү түптөгөн. 4 жылда аны бекемдеп койгон. 2 жыл өттү, 2 жылда эмне салынды? Бишкекте 15 мектеп курулат деген, туурабы? 15 мектеп курулат деп жазында айтты беле? Курулдубу? Же курулуп бүтөбү? 2,5 миллиард сом бөлүндү деген. Мэр туура эмес айтып атат. 2,5 миллиард сом бөлүндү деп. Фактически азыр
андай бөлүнгөн жок да. Айтам да, президенттин айрым ойлору абдан мага жагат. Мындай чечкиндүүлүгү жагат, чынында. Эми баары жамандай берген болбойт да, чечкиндүүлүгү жагат. Мисалы, элдин сынына, саясий топтордун кызыкчылыгына карабайт да. Болот, ушундай болуш керек деп коет. Бирок ошол сапатын жакшыга буруп койсо абдан сонун болот эле да. Мисалы, мынандай болуш керек, мону укпагыла, айткандай болуш керек деп деген сапат керек чынында, бул эрктүүлүк деп коет. Бирок ошол сапатын командасы туура эмес колдонуп баратпайбы? Ага өзү жол берип атпайбы? Колдонгула депчи. Канча капсула салынды? Айтсаңыз, канча капсула салынды? Көп эле. Барбы бир пайдалуу түптөлгөнү? Мына чүйдө бир капсула салынды эле жатат, Баткенде салынды эле жатат. Ошолорду биз айтып атабыз да. Ошолорду айтып атабыз. Урматтуу президент, мындай бир кылчайып карап коюңузчу. Мында карап коюңузчу. Эл башка, мамлекет башка, бийлик башка, жер башка болуп баратат. Ак үйдүн 7-кабатына чыкканда мен да көрүп калгам биякта. 7-кабатына чыкканда адамдар өзгөрүп баштайт. Ошондо бир көрбөй баратасыңар. Карап мындай жерге түшүп, элдин жашоосу менен жакыныраак болуп койгулачы деп атабыз да. Десек, Байсалов чыгып не деп атат? Мына 2 күн, 3 күн мурун интервью берди Байсалов. Элдин жашоосу сонун деп атат го. Кантип элдин жашоосу сонун? Мына мен билем, тартып аткан мына инелерим, мына сиз, менин карапайым элдин жашоосу сонун эмес да. Чын туура да. Команданы жаңыртыш керек. Толугу менен жаңыртыш керек. Чыныгы күчтүү профессионал инсандар бар. Ошолор топтоп анан жолго салыш керек. Өкмөттүн программасын көрдүңүз беле? Жок. Ушул эле Борбор калабыз мэрдин программасын көрдүңүз беле? Жок. Эмне үчүн мен Бишкектин мэрин айтып атам да? Себеби Кыргызстанда бүт болгон капитал ушул шаарда жүгүрөт, Бишкекте жүгүрөт. Болгон капитал негизги бөлүгү ушул жакта. Саясий дагы, мамлекеттин дагы чордону ушу Бишкек. Программасы жок да. Ак үйдө парламенттин өзүнүн алдыга койгон бир чоң стратегиясын уктуңуз беле? Жок да. Адатта төрага чыгып айтып турат, билесизби? Биз баланча иштер кылган атабыз деп. Жок да. Ошон үчүн белгисиз маршрутта эле да кетип баратабыз, каяка барабыз, эмне менен бүтөт, кандай болот белгисиз. Жол карта деген бар, түшүнүк бар. Любой бийлик келгенде жол картасын элге монтип жайып берет. Ачат, айтат. Мына экономикалык реформа мынандай болот, биз монча жылда өткөрөбүз. Социалдык бөлүктө, блокто мындай өзгөрүүлөр болот, саясий чөйрөдө мындай өзгөрүүлөр болот. Геосаясат деп коет. Мамлекеттин ички тышкы мамилелери, алар кайсы тарапка кандай приоритет коюлат. Ошонун баары аныкталып жазылат. Анан элге айтылат. Урматтуу элим, экономикада мындай реформалар болгон атат, монча убакыт кыйналабыз, андан кийин чыгабыз депчи. Соттук реформалар, ошонун баары ачык көрсөтүлүш керек да. Бул азыркы президенттин көп эле берип келген маектеринде айтылып атат да, сындагандар бул сындап коюш оңой эле, бул сын мында ар бир адамдын колунан келет депчи. Анан кийин деги эле биздин Кыргызстанда азыр саясатта оппозиция болуш оңойбу? Оппозициянын жолу кандай болуп атат азыр сиздин оюңуз боюнча? Азыр камераңызды көтөрүп, микрофонду алып, президент Жапаровго каршы пикир айтыңызчы деп бирөөгө берсеңиз саясатчыларга, көрөйүн ким сын айта алат. Эч ким айта албайт. Көп киши айта албайт. Бул мындай да, бийлик күчүндө болуп турганда, күчүндө болуп, баягы каары келип турган кезде сын айткандар бирин серин болот. Ошол сын айткан адамдар ошол учурда элге да жаман көрүнөт, бийлик жамандап атып жаман көрүнөт да. Бирок учуру келет. Учуру келгенде сын айтып турган адамдардын ою туура болуп чыгып калат. Ошондо айтат, туура болгон турбайбы деп. 2 жыл мурун айткан нерселер бүгүн чын чыгып атат да. Азыр деле биз катуу сындабыз. Азыр деле биз катуу кысым басым болуп атат да. Анан оппозицияда болуш, бир сын айтып коюш оңой эмес. Ооба, мен карап туруп президенттин же ак үйдө отурган адамдардын, бийликтегилердин көзүнө же кашына карап жаман айтпайбыз, анда адатта да жок.
иштеген ишине сын айтып атабыз да. Анан сын айтканда да катуу айтыш керек. Укпайт, анткени үнүң жетпей калат. Катуу айтыш үчүн ага эрк керек. Андай эрктүү адамдар аз эле. Жана мен атаган парламентте 3 эле адам бар бүгүн. Катуу, эрктүү, катуу айтып аткан. Сыртта болсо кол менен санап койсоң болот. Калгандары бийликти мактагандар көп да. Бийликте отурганда тегеректеп, аны мактап жактагандар, кошумачылар абдан көп болот. Бирок жана бир сурабадыңызбы? Президент Жапаровдун баягы жетишкендиги, алсыздыгы депчи. Президент болгон адам билбей калат экен. Тегеретесине чогулган адамдарды баалай албай, барктай албай калат экен да. Демек, анан оппозицияда болуш абдан кыйын. Себеби мына камаласың, сабаласың, жаманаттуу болосуң, чында эле кыйын. Сиздин жеке баамыңызда ошол мурунку президенттердин тагдыры кайра кайталанып калышы мүмкүн экен да эгер? Толугу менен мүмкүн. Ошон үчүн башында бир кеп айтпадымбы? Элдин үмүтү бул чоң ишеним, бул тагдырдын жоопкерчилик, бул адам, элдер ошо бир адамга өзүнүн тагдырын жашоосун ыйгарып берди да, мына сага ишенип атабыз, сен ушу бизди жашообузду оңойсуң депчи. Ошол үмүттү акташ үчүн иштеш керек. Анан эң негизги иште бул чынчылдык. Чындык болбогон жерде, калп көп болгон жерде эч качан жетишкендик болбойт. Калптын казаны кайнабайт дейт. Калптын артынан калп чыга берет. Бүгүн бир калп айттың, ал калпты жабыш үчүн эртең дагы бир жолу калп айтышың керек. Эки калпыңды жабыш үчүн дагы бир 4 жолу калп айтышың керек. Ушинтип кете берет. Анан акырында башында эмне деп калп айтканыңды билбей, аягында такыр туура эмес калпты айтып аласың да, ошо менен элдер кубаланып атпайбы? Ошону айтып атабыз да, чындык болсун. Ачуу болсо да чындыкты айтып койгулачы деп. Вакытыңызды бөлүп, өзүңүздүн пикириңиз менен бөлүшкөнүңүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз бүгүн жалпы көрүүчүлөр менен коштошобуз. Кийинки чыгарылышта кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.